Алмаз өзүнүн кандай десем, өзүнүн деңгээлин, өзүнүн Алмаз Атамбаев деген мына өзү акыркы 1 ай 2 айдын ичинде көрсөттү. Көп эл түшүнгөн эмес. Мисалы, ой Алмаз көп иш кылып атат, ой Алмаз көп жумуш кылып атат деп. Бирок ошол 7 жылдын ичинде, акыркы 7 жылдын ичинде Атамбаев бул только өзүнүн жакындарын жумушка алып келген. Анан коррупция менен гана заниматься эткен. Өзүнүн кандай десем 7 жылдын ичинде ушунчалык байды, ушунчалык бул системаны талкалап кетти, мамлекетти. Бул Атамбаевдин кандай десем эмесин дагы бир 5-6 жыл көрөбүз. Бул Атамбаевдин мамлекетти 20 жылдан бери куруп аткан мамлекетти бул бүт талкалап кетти. Ошол эле аягы мына бараки уголовный кодекс, уголовно процессуальный кодекстин баарын мисалы өзү кол койгон, конституцияны өзү кол койгон, баарын өзү талкалап кетти. Мен барбайм, эчтеке эметпейм деп. Ошон үчүн мен албетте Атамбаев жеке эле мага эмес, албетте көптөгөн, миңдеген кишилерге бул жаман кылып кетти. Миңдеген киши. Ошол канча деген миңдеген кишилердин артында ата-энелери турган. Ошол ата-энелердин көз жаштары, ошолордун баары, ошолордун ушул кыргыз элинин каргышы тийди бугачы. Каргышы тийди да, мына аягы кам менен келди эле, кам менен кетти. Эми ушу менен биз Атамбаев деген хайпты жабышыбыз керек. Атамбаев кыргыз эл үчүн бүттү. Болду. Атамбаев деп берсек, дагы 4-5 жыл жүрүп кете беребиз ушу мененчи. Анан эми башка иштер бар да, мисалы Атамбаев менен правоохранительный органдарды коп коюшубуз керек. Өзүбүз кыргыз эл өз жашообуз менен экономиканы кылып туруп, өз мамлекетибизди өзүбүз азыр түптөбөсөк, башкача мыйзамга ылайык кылып мындай эметпесек, билбейм, биз башка жака барып калабызбы дейм.